Лейлек районунун Разаков шаары жөнүндө коомчулукта көп жакшы пикирлер айтылууда. Анын тазалыгы, инфраструктурасы, өзгөрүшү жана жашылдандыруусу боюнча жүргүзүлгөн иштерге көз чаптырсак, чынында эле калаада чоң өзгөрүүлөр болуп жатыптыр. Шаардын мэри Адалбек Жоробаевдин демилгеси жана сүрөөнчүлүгү менен айланпа курулуп, шаарга кайдыгер карабаган шаар мэриясынын командасы жана демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен бийиктиги 17 метрден ашык стелла курулууда. Буга чейин шаардын жылдык бюджети 106 миллион болсо, келерки жылдан баштап бул көрсөткүчтү 200 миллион сомго жеткирем деген мэр менен кеңири баарылаштык. Өтүп бара жаткан жылды тазалыктын жана жашылдандыруунун жылы деп жарыялаптырсыз. Себеби эмне? Мен январь айында келгем. Январь айынан келген күндөн баштап эле ушул биринчи кадамдарынан бири бул ушул тазалыктын жылы деп жарыяладык. Себеби эмне себептен? Себеби бар жок тазалыктан башталат да. Мисалы, биз өзүбүздүн жүрүш турушубуздун тазалыгы, ой жүгүртүүбүздүн тазалыгы, анан колубуздун тазалыгы, айлана чөйрөбүздүн тазалыгы дегендей. Ошон үчүн мен биринчиден ушул тазалыкка көңүл бурсакпы деген ойдо ушул демилгени көтөрүп, тазалык жылы деп жарыяладык. Мэрлик кызматка келгениңизге 9 ай болуптур. Кандай иштерди жасадыңыздар? Албетте, эми 100% ойлогон ойду аткарууга мен ойлойм өтө кыйын, бирок кемчиликтер болот жумушта, бирок көпчүлүк жумуштарыбызды мына аткарып бүттүк жана бүгүнкү күндө да аткарып жатабыз. Жылдын аягына чейин мен ойлойм толугу менен жылдын башына койгон максаттарыбыз баарын аткарып бүтөбүз деген ойдомун. Коомчулукта Разаков шаарын эң таза кала деп айтылууда. Бул ийгиликтериңиздин сыры эмнеде? Буга бир чоң себеп бул биздин тазалык ишканасынын техникалык базасы жаңылангандыгынан болду. Себеби 7 жаңы техникабыз бар бүгүнкү күндө, мусор чыгаруучу жана ошондой эле жолдорду жуучу автомойка деп коет, жол жуучу машинабыз дагы жаңы келген, жылдын башында келген. Ошо мен келгенде ушул техникалар тапшырылган. Ошол акимибиз тараптан бизге мэрияга тапшырылып, жана ошонун негизинде биз шаарды таза кармоого жетиштик да. Ошол техникалык базабыз жаңылангандыгынан жана ошондой эле биз баягы туура саясат жүргүзгөнүбүз үчүн. Себеби туура саясат деген бул кадрдык саясатты туура жүргүзгөн үчүн. Бунун астында эмне жатат? Бул биздин сиз айткандай экисменге ишчилерди экисменге которгондугубуз жана көчөнү тазалоочу биздин баягы тазалоочу ага эжелерибиздин көбөйгөндүгүнөн биз келип эле көбөйттүк. Себеби жетишпейт экен. Себеби көчөлөрүбүз аз болсо дагы чоң көчөлөрүбүз бар экен. Ошол көчөлөрдү күндө тазалап, шыпырып тазалаганы биз ушул немелерибизди көбөйттүк да, тазалоочу адамдарыбыздычы. Ошондой эле жана биз 30 үкүк таштоочу жайларды быйылкы жыл менен эме кылдык, койдурдук. Ал деген бизде жылдын башында 125 чоң үкүк келген, урна деп коет, баягы чоң мусор таштоочу урналар, үкүктөр. Ошол үкүктөрдү биз 5-5тен кылып туруп, шаардын 30 жерине биз быйыл орноттук. Тазалык боюнча жетишкен ийгиликтериңиз жөнүндө айтсаңыз. Ооба, жашылдандыруу жактан дагы биз бир канча иш-чараларды өткөрдүк. Бизде Зеленхоз деген мындай жашылдандыруу деген бир ишкана жок болчу экен, болгону тазалык болчу экен. Биз ошол тазалыктын базасында кошумча штат ачып туруп, 3 багбан алганбыз. Ошол жылдын башында 3 багбанга ошол биз тапшырмаларды койдук. Ошол гүлдөрдү көбөйтүү жана гүл эгүү боюнчачы. Бирок тилекке каршы бизди шаарда гүл эгүүчү жерлер деле аз болчу экен. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө өзүбүз жетишкен жерлерге биз өзүбүз ушундай кайсыл жака гүл эксек ыңгайлуу болот, кайсыл жерде өсөт, жана көрүнүктүү жерлер кайсыл жерлерде болот деп туруп, ошондой жерлерди издеп таап туруп, ошол жактарга эктирдик. Андан кийин мүмкүнчүлүк жок жерлерге биз баягындай вазондорду койдук.
бул баягындай вазаларга окшогон баягы бетондон жасалган вазалар, аларга да гүлдөрдү эгип ушул биздин баягы шаардын көрүнүктүү жерлерине, центрлерге койдурдук. Өз чөнтөгүңүздөн шаарга стелла куруу үчүн каражат бериптирсиз. Ушул жөнүндө билдирсеңиз. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, Кыргызстан боюнча биздин ошол өзүбүздүн Кыргызстанда жасалган бир ак мрамор таштар мода болуп атат. Мисалы Бишкекте Манас айкелинин эле астында көрсөңүздөр, ак мрамор менен бир коздолгон, апшык болгон да. Биз деле мына өзүбүздүн круговойубуздагы айкелибизди, ошол эмебизди, стеллабызды ошондо ак таш менен апшыка кылабыз деп мен ошол стеллабызга, круговойубузга 1 сом бюджеттен кетпесин деп бүт демөөрчүлөр аркылуу кылып атабыз. Шаарда бүгүнкү күндө кайдыгер эмес жарандар өтө көп, ишкерлер баары колдон келген жардамдарын берип атат. Ошо бюджеттен 1 сом кетирбей бүтүрөлү деген оюбуз бар. Өзү проекти 4,5 миллион сомдук проект болгон. Бирок ошону биз өзүбүз күчүбүз менен ашар жол менен бүтүрөбүз деген ойдобуз. Анын ичинде өзүм деле салымды кошпой тура албадым. Ошон үчүн ушул таштарым болсо дагы мен өзүм жаныман кылып берейин деп бүгүн алып келип түшүрттүк элек. Шаардын бюджетин 200 миллион сомго чейин көтөрөбүз дептирсиз. Буга мүмкүнчүлүк барбы? Ооба, эми 200гө жеткиребиз деген максатыбыз бар, бирок ал максаттын үстүндө иштеп атабыз. Себеби көптөгөн баягы киреше булактары калып кеткен жерлер бар экен. Биз ошонун баарын азыр изилдеп чыгып, көмүскөдө турган киреше булактарын деле ошол ачыкка чыгарып туруп, бүгүнкү күндө пландарды биз 2 эсе көбүрөөккө койдук. Биз киреше алып келүүчү ишканаларыбызга. Эми буюрса күтүп атабыз, эми бир жакшы бир жыйынтык чыгат деп. Бирок жылдын аягында так билинет да. Канчалыкка чыкты, канчалыкка көбөйдү, бирок буюрса көбөйөт. Бир кыйла көбөйөт. Шаарда жакшы жумуштар жасалыптыр, бирок ММКлардан эмнеге көрсөтпөйсүз? Чагылдырайлы деп. Эми анча-мынча майда чүйдө иштерибиз да көп. Биз аны эми баарын чагылдырганы мен ойлойм, эми күнүнө бир 5-6 жаңылык чыгарыш керек болуп калат да. Биз көбүнчө чоң бир иштерибизди чагылдырып турабыз. Андан сырткары майда көп көйгөйлөр чечилип атат. Суу маселесинде, ошол баягы ирригация маселесинде. Андан кийин негизи эле көптөгөн проекттерибиз азыр бүгүнкү күндө экспертизадан өтүп аткан мезгили. Ошо кийинки жылга деле чоң бир иш долбоорлорду аткарабыз. Быйылкы жыл менен биз чоң даярдыктарды көрүп атабыз. Сизге эркин микрофон. Эми менин бир эле айтар сөзүм бар. Мына азыркы күндө биздин жашоочулар кичине ыңгайсыздыкты сезип жатышат. Себеби мына азыр жолубуз жасалып атат. Ошого кичине сабыр кылып турсаңыздар, буюрса мына жолубузду бүтүрүп алсак, андан кийин бар жок тазаланып, бар жок өзүнүн калыбына келтирилип, ошол курулуш иштерибиз бүткөндөн кийин мына кышка жакын, күздүн ортолорунда буюрса шаарыбыз кайра эле баягы порядокко келип калат деген ойдомун. Ошол шаардыктарга мен кайрылып кетет элем, кичине ушул туура түшүнүп, биздин иштерибизге туура кабыл алып, ушул кичине бизди колдоп турса, биз ошол шаарыбызды буюрса жакшы бир иштерди аткарып алабыз.